Бишкек-Ош унаа жолу убактылуу жабылды. Бишкек-Ош унаа жолунун 132-5 чакырымында кар көчкү түштү. Бул тууралуу Транспорт жана коммуникациялар министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка караганда кар көчкүнү тазалоо иштери көлөмү такталып жатат. Жол убактылуу жабылды. Булак репортер Кежи. Тондук кыргыз аттуу фейк аккаунттун артында мугалим аял отурганы белгилүү болду. Бишкекте активист Нарина Камбарова кармалды. Бул тууралуу укук коргоо органдарындагы өздүк булактар билдирди. Активистти Ички иштер министрлигинин тергөөчүлөрү кармаганы такталган. Ага Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин бийликти күч менен басып алууга ачык чакыруу беренеси боюнча айыпталган. Ал Facebook социалдык тармагында Тондук кыргыз аттуу фейк аккаунт менен ар кандай провокациялуу маалыматтарды таратып тургандыгы аныкталган. Нарина Камбарова кесиби мугалим экени айтылды. Бишкек шаардык соту билдиргендей, Нарина Камбаровага карата баш коргоо чарасы Баш калаанын СИЗО-1 абагына камалды. Булак Кабал Кежи. Ысык көлдүн жээгинде салынган мончону бузуу иштери башталды. Ысык көл районунун Байет айылындагы Акмарал эс алуу борборунун көл жээгинде жайгашып, пирсинде иштеп жаткан мончону демонтаждоо иштери аткарылууда. Бул тууралуу аймактык кабарчы билдирди. Маалыматка караганда Ысык көл райондук мамлекеттик администрациясы жана тиешелүү көзөмөлдөөчү органдар тарабынан ыкчам аракеттер көрүлүүдө. Ошондой эле көл жээкте мыйзамсыз мончо иштетип жаткан эс алуучу жайлары менен паркопляждык ижара келишимдери бир тараптуу айыл өкмөттөр тарабынан жокко чыгарылары белгилүү болду. Буга чейин Ысык көлдөгү пансионаттардын биринде жээкте мончо бар экенин күбөлөр билдиришкен. Алар көлдүн жээгине салынган мончонун канчалык мыйзамдуу экендигине кызыгышкан. 2018-жылы көлдүн жанына мончо куруу тыюу салынган. Андан кийин прокуратура Ысык көлдөгү пирстердеги бардык мончо жана буу бөлмөлөрү демонтаждалганын билдирген. Булак Турмуш Кежи. Талас. УКМК шаардык кеңештин төрагасы вице-мэр баштаган 4 кишини кармады. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети Талас шаардык мэриясындагы жер тилкелерин ижарага берүүдөгү коррупциялык схемага байланыштуу 4 кызмат адамы кармалганын 10 январда билдирди. Ыкча миликтөөнүн жыйынтыгында Талас шаарынын 1 вице-мэри, Талас шаардык кеңештин төрагасы, вице-спикер жана муниципалдык менчик башкармалыгынын жетекчиси алдын ала сүйлөшүп алып, ижара акысын төмөндөтүп, ишкерлерден сый акы алган. Жергиликтүү бюджетке ири өлчөмдө зыян алып келген, түшкөн каражаттын бир бөлүгүн өздөрүнө ыйгарып алышкан. 2020-2022 жылдагы коррупциялык схемалардын алкагында бюджетке келтирилген чыгымдын суммасы 30 миллион сомдон ашкан деп жазылган атайын кызматтын маалыматында. Учурда ыкчам тергөө иш-чаралары жүргүзүлүп, кармалгандардын баш коргоо чарасы каралууда. Талас шаарынын вице-мэри Максат Байжигитов Талас шаардык кеңештин төрагасы болуп, Адылбек Жусупбеков анын орун басары кызматында Азиз Курамаев иштеп жаткан. Алар жана адвокаттар азырынча комментарий бере элек. Булак Азаттык. Бербесең башкача сүйлөшөбүз. Жалал-Абадта уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү кармалды. Токтогул милициясы опузалап талап кылууга шектүү катары уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсүн кармады. Бул тууралуу Жалал-Абад облустук ички иштер башкармалыгынан билдиришти. Токтогул райондук ички иштер бөлүмүнө 8 январ күнү 28 жаштагы тургун арыз менен кайрылган. Ал өзүнүн арызында 31 декабрь күнү саат 14:30 чамасында Токтогул шаарынын Борбордук базарында соода кылып жаткан дүкөнүнө өзүнө бейтаныш болгон 25-30 жаштардагы жигит барып, эч себепсиз коркутуп, опузалап 5000 сом акча талап кылып, бербесең башкача сүйлөшөбүз деп коркутуп кеткен. Андан кийин 8 январ күнү саат 15:00 чамасында Токтогул шаарында өзүнүн жеңил унаасында кетип бара жатканда Honda Fit үлгүсүндөгү унаада 31 декабрь күнү 5000 сом опузалап талап кылган бала эки бейтаныш шериктери менен келип токтотуп, унаасына салып кетишкен. Алар Токтогул районундагы каналдын жанына алып барып, 31 декабрда эмнеге 5000 сом акча бербедиң деп оозго алгыс уят сөздөр менен сөгүп, уруп тепкилеп, денесине жараат келтиришкендигин билдирген. Бул факты Токтогул райондук ички иштер башкармалыгына кылмыш жаза кодексинин опузалап талап кылуу менен катталып, кылмыш иши козголгон.
Жабырлануучунун денесинен алган жараттарын аныктоо максатында соттук медициналык экспертиза дайындалган. 9 январь күнү жүргүзүлгөн ыкча миликтөө иштеринин натыйжасында Токтогул райондук ички иштер башкармалыгынын жана ички иштер министрлигинин Атайын багыттагы полкунун кызматкерлери тарабынан окуяга шектүү катары уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү Токтогул районунун тургуну 1995-жылы туулган жигит кармалып, убактылуу кармоочу жайга киргизилген. Булак Серепкежи. Токмакын Болотназаров дагы 2 айга камакта калтырылды. Мындай чечимди Москва райондук соту чыгарды. Маалымдалгандай, соттук отурум бүгүн 10 январда өткөн. Анын чечимине ылайык акын 16 мартка чейин номер 1 тергөө абагында калат. Былтыр 9 ноябрда Москва райондук ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлеринин ыкча иш-чараларынын жүрүшүндө жылкы уурдоого шектелип, Төкмакын Болотназаров кармалып, убактылуу кармоочу жайга киргизилген. Болотназаровго кылмыш жаза кодексинин тоноо беренесинин негизинде кылмыш иши козголгон. Булак Супергежи. Россия Баткендеги балдарга гуманитардык жардам берди. Свердлов облусунун өкмөтүнүн атынан аталган аймактагы 600 балага жылуу кийимдер тапшырылат. Акция мигранттарга колдоо кылган улуттук маданий уюмдардын Наштом деп аталган өнүктүрүү борбору Свердлов облусунун губернаторунун колдоосу алдында уюштурулууда. Булак Спутник Кежи. Жарандык активист Тилек Маткуреновго издөө жарыяланды. Маалыматты Сереп медиа маалымат агенттигине ички иштер министрлигинен тастыкташты. Ал эми жарандык активист өзү көөдөн жарылып, көкүрөктөн чыккан комментарий, жакында муз ордунан жылат деген пост жазды. Ал буга чейин өлкөдөн чыгып кеткенин билдирген, бирок өткөн жылдын 26 октябрында Кыргызстанга келгенин айткан. Булак Серепкежи. Арзан көмүр элге паспорт менен сатылат. Кыргыз көмүр мамлекеттик ишканасы мындан ары арзан көмүр элге паспорт менен сатыларын кабарлады. Аталган мекемеден 1 тоннасы 4000 сомдук көмүр алгысы келген жарандардын колунда паспорту жана жашаган дареги тууралуу маалымат болушу керек. Бир кишиге 2 тоннадан ашык сатылбайт. Көмүр жүк ташуучу унаалардын айдоочуларына сатылбайт. Себеби алар арзан сатып алып, элге 5000 сомдон кайра сатып жатат деп билдирди аталган ишкана. Кыргыз көмүр ишканасы 2022 жылдын 1 ноябрдан тартып өлкөнүн аймактарында андан сырткары Бишкекте арзан баада көмүр саткан 5 кампа уюштурган. Кара кечиде казылган көмүрдүн тоннасы 1450 сом деп эсептелсе, Бишкекке ташып келген чыгым менен 4000 сомго барууда. Арзанытылган баадагы көмүр колу жука бүлөлөргө сатылып жатат. Азыр бул отундун 1 тоннасынын базар баасы 5000 сомдон жогору. Булак Азаттык. Нурланбек Шакиев мектепке чейинки билим берүү мекемесине барып компьютер тапшырды. Бүгүн 10 январда Жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиев Бишкек шаарындагы номер 48 Атайын мектепке чейинки билим берүү мекемесине барды. Ал жаңы жылдын алгачкы күндөрүндө бөөктөр менен жолугуп жатканына кубанганын айтып, жамаатты жана балдарды майрамы менен куттуктады. Жаңы жылдын алдында билим берүү мекемесинин атынан кайрылуу түшүп, компьютерге муктаждык бар экени айтылган. Кайрылууга кайдыгер карабай, бөөктөргө зарыл болгон заманбап компьютерлерди алып келдик. Бул жерде тарбияланып жаткан балдарга кам көрүү баарыбыздын милдетибиз. Бүгүнкү берилген белек келечекке жасалган инвестиция экени талашсыз чындык, деди Шакиев. Тураганы депутат Шайлообек Атазов, Бишкек шаарынын мэри Эмилбек Абдыкадыров баштаган жергиликтүү жетекчилер коштоп жүрдү. Булак Серепкежи. Бала бакчада биринчи кезекте жылуулук, тазалык, анан ушул берде тарбиячылардын, мугалимдердин балдарга болгон мээрими өтө бийик экени көрүнүп турат. Бул негизги маселе, ошо жылуулук, тазалык, анан мээрим. Андан кийин ушундай керектүү атайын техникалар, окуу куралдары, ушул бирин экиси толуктай турган жагдайлар, ошол себептен биз ушул компьютерди алып келдик. Эми мен ойлойм, сөзсүз түрдө ушул биздин арзубаган белегибиз сиздердин бала бакчаңыздарга бир керектүү буюм болот деп.